3-июлдан 9-июлга чейинки жылдыз төлгө менен тааныштырабыз. Кой жылдызы. Алдыда сиз аткарчу көп түйшүктүү милдеттер турат. Анын ичинде ишканаңыз үчүн өнөктөштөрдү табуу, татыктуу кадрларды издөө менен байланышкан иштер бар. Үйүңүзгө күтүүсүз конок келет, бирок ага анчалык деле кубанбайсыз. Үй бүлөдө ызычуу күтүлбөйт. Жан шеригиңиз менен бир катар маанилүү маселелерде бир пикирге келе аласыз. Алыстагы жакынына сагынычы, кусалыгы артып жаткандар сагынган адамы менен кез келишет. Букачар. Жайкы ысыкта көп жүрүп сыркоолуп калышыңыз мүмкүн. Андыктан жылдыздар сизге үйдөн көп чыкпоону сунушташат. Турак жайыңызда техникалык бузуулар болуп, сизге ыңгайсыздык жаратат. Үйгө кирчү уурулардан сак болуңуз. Каржы маселесинде эсеп-кысапка так болбосоңуз, алдамчылардын кылтагына илинип калышыңыз мүмкүн. Дем алыш күндөрү кирешелүү сатууларды жасап, үй бүлөлүк бюджетти толтурасыз. Эгиздер, сизди сюрприздер күтөт. Буга чейин начар мамиледе жүргөн таанышыңыз менен мамилеңиз оңолот. Бирөөдөн карызга акча алган болсоңуз, аны кайтарып берүүнү талап кылып калышы мүмкүн. Андыктан жаныңызда такай, накталай акча болушу керек. Жеке жашооңуз позитивдүү окуяларга бай болот. Таарынышып жүргөн түгөйлөр жарашып коломто отун тутантышат. Бойдоктор сүйүктүүсүн таап, романтикалык мамиле башташат. Дос табууда да жолдуу болосуз. Бөйөн жылдызы. Бөйөндөр кесиптик жетишкендиктери үчүн бааланышат. Эгерде сизди акчалай түрдө сыйлашса, анын кайсы бир бөлүгүн жеке керектөөңүзгө жумшаңыз. Мындан тышкары ири сатып алууларды жүргүзөсүз. Жылдыздардын эскертүүсү. Сүйүктүүңүзгө абдан ишенбешиңиз керек. Айрыкча сиздин романтикалык мамилеңер жаңы башталган болсо, алыста жүргөн ата-энеңиз менен жолугушууга шарт түзүлөт. Арстан жылдызы. Жумушка орношуу же каржы тармагына байланыштуу маселе түз жана көйгөйсүз чечилет. Үй бүлө куруу үчүн деп таанышкан адамыңыздын сизге карата мамилеси олуттуу эмес экенин байкайсыз. Кызганычты агрессияга айлантып албаңыз. Эгер сиз күмөн санаган нерселерди сүйүктүүңүз далилдесе, аны акырын өз жолуна салганыңыз туура. Дем алыш күндөрүн жагымдуу атмосферада жакындарыңыз менен өткөрөсүз. Бийкеч. Сизди кесипкөйлүк боюнча ийгиликсиздикке айыптап, келбетиңиздеги кемчиликтерге чейин жемелегендер болсо, кулак салбаңыз. Терс реакция кылам деп, ал адамдын деңгээлине түшкөн туура эмес. Бирок жакындарыңыздын биринен адилеттүү сын угасыз. Өз кемчиликтериңиз менен күрөшүп гана ийгиликке жете аларыңызды түшүнөсүз. Сүйүктүү адамыңыз сизден алыстап, жолугушуулар чанда болуп жатса, аны айыптабаңыз. Тараза. Сиз үчүн апта оор болот. Ашыкча иштөө кара күч жана эмоционалдык абалыңызды чыңап, күчтүн, сергектиктин жоголушуна алып келет. Бүтүрүүгө зарыл болгон жумуштарыңыз канчалык көп болсо да активдүүлүгүңүздү басаңдатып туруңуз. Болбосо ички абалыңыз ого бетер оорулушот. Бул күндөрү кандайдыр бир чыр чатакты жөнгө салуу, соттук териштирүүлөр менен байланышкан иштер натыйжалуу аяктайт. Чаян жылдызы. Жумуштагы атаандаштарыңыздан арылууга мүмкүнчүлүк аласыз. Бирок алар сизге каршы өтө катаал иш-аракет кыларын унутпаңыз. Андыктан аларды торго илүү тактикасын кылдаттык менен карап көрүңүз. Бойдок болсоңуз, үй бүлөлүү адам менен мамиле куруудан этият болушуңуз керек. Өзүңүзгө ашыкча баш ооруу жаратышыңыз мүмкүн. Медициналык кеңеш алууда билем деген адамдарга эмес, адистерге гана кайрылыңыз. Жаачы жылдызы. Сизди абдан олуттуу сүйлөшүү күтүп турат. Ал айрымдардын кийинки жылдардагы келечектеги тагдырын аныктайт. Башкалар сизге абдан маанилүү, бирок анча жагымдуу эмес сырды ачып беришет. Жакын адамыңыз тууралуу көп кабатырланасыз. Анын көйгөйү сизди кайдыгер калтырбайт. Оор учурларда өзүңүздү сабырдуу, салкын кандуу кармаңыз. Анткени көп нерсе сиздин так аныкталган аракеттериңизден көз каранды болот. Текечер. Айлыгы жогору жумуштан бош орун табылып, чакыруу аласыз. Ишкерлер киреше алып келчү жаңы долбоорду өздөштүрүп кетишет. Жакын туугандарыңыз менен тил табышып, компромисске келесиз. Өзүңүздүн аракеттериңизге нааразы болгон сезим пайда болушу мүмкүн. Бирок бүтүн чыгарып, өзүңүздү бир жактуу айыптоодон сак болуңуз. Бул жөн гана көз ирмемдик маанайдын таасири болушу мүмкүн. Суу куяр. Жайкы ысыкка карабастан жумушка болгон каалооңузду күчөтүңүз. Азыр иштеп албасаңыз, кийин кеч болуп калат. Туугандар менен жолугушуу, достор менен шерине уюштуруу сыяктуу көңүл ачууларды жыйыштырып турганыңыз оң. Сүйүүдө өз талабыңызды айтып, аны аткарууга көбүрөөк аракет кылыңыз. Болбосо талаптар айтылып, бирок аткарылбай жатканы өзүңүзгө байкалбай жатышы мүмкүн. Балык жылдызы. Пландарыңыз ишке ашып, жеңилдей түшөсүз.
Жумуштан алыстап тоого чыгып сергип келүүгө болот. Банктан насыя алуу сунушталбайт. Жогорку окуу жайы, орто окуу жайга тапшыруу аракетиңизде ийгиликтүү болот. Балыктар гардеробун жаңыртып, стилин өзгөртүшөт. Мындай өзгөрүү жашооңузда да бурулуштарды алып келиши мүмкүн. Тиричилик буюмдарына этиятсыздык менен колдонуп жаракат алып калуудан сак болуңуз.